وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир тууган, исламдын 5 түркүгүнүн бири болгон Рамазан айынын орозосу башталуусуна да аз убакыт калды. Тагыраак айтканда 1 айдан бир аз көбүрөөк убакыт калды. Андыктан кимдин өткөн Рамазан айынан карыз орозолору болгон болсо, ошол карыз орозолорун жаңы Рамазан айы башталганга чейин кармап берүүсү керек. Себеби урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айынын орозосу парыз орозо. Мусулман адам мойнундагы карыз орозолорун кармап берип кутулуусу керек. Ал карыз орозолору мойнунда карыз бойдон тура берет, качан ал орозолорун кармап бергенге чейин. Ошондуктан жаңы Рамазан айы башталганга чейин карыз орозолорду кармап берип кутулуусу керек. Аиша радиаллаху анха айтат, Бухариде, Муслимде келет: "Кана якуну алейя ас-сауму мин Рамадан, фама астати'у ан aqdiyahu illa fi Шаъбан." Аиша өзү айтат, менин Рамазан айынан кармай албай калган карыз орозолорум болот эле. Мен ал карыз орозолорумдун казасын кармай албай жүрүп, Шаъбан айында кармайт элем дейт. Шаъбан айы бул Рамазан айынан мурунку ай. Аиша энебиз бул сөзүндө Рамазан айынан кармай албай калган карыз орозолору болуп, анан ал карыз орозолорунун казасын кармай албай жүрүп, бир жыл бою кийинки жаңы Рамазан айы башталуусунан алдын, башкача айтканда Шаъбан айында кармап берет элем деп айтып атат. Алымдар айтышат, мусулман адам Рамазан айынан кармай албай калган карыз орозолорунун казасын бир жыл бою кийинки Рамазан айы башталганга чейин кечиктирип кармоосу мүмкүн дешет. Бирок кийинки жаңы Рамазан айы башталып кетпеш керек дешет. Ошого чейин кечиктирип кармап, бөлүп кармап же кечиктирип кармаса боло берет. Бирок жаңы Рамазан айы башталып кетпеш керек дешет. Жумхур алымдар айтышат, кимде ким каза орозолорун кечиктирип жүрүп, себепсиз жаңы Рамазан айы башталып кете турган болсо, анда бул адам эң биринчиден күнөөкөр болот Аллах Таалага, тообо кылуу керек. Экинчиден бул адам канча күн карыз орозосу болгон болсо, бүт ошол күндөрүнүн баарынын казасын кармап берет. Үчүнчүдөн ар бир күнү үчүн бир мискинди тоюндурат дешет. Кээ бир сахабалардан мына ушундай сөздөр келген. Ошол сахабалардан келген сөздөрдү далил кылып, жумхур алымдары мына ушундайча айтышкан. Эң биринчи бул адам күнөөкөр болот, тообо кылуу керек. Экинчиден канча күн каза орозосу болсо баарын кармайт. Үчүнчүдөн ар бир күнү үчүн бирден мискинди тоюндурат дешет. Ал эми кээ бир алымдар болсо, мисалы Абу Ханифа рахимахулла, бул адам ооба сөзсүз түрдө күнөөкөр болот, тообо кылыш керек. Экинчиден бул адам ар бир казасын, ар бир канча казасы болгон болсо баарын кармап берет. Бирок ар бир күнү үчүн мискинди тоюндурбайт деген. Ибн Усаймин рахимахулла дагы ушул сөздү айткан. Бирок бардык алымдар эмне бул адам күнөөкөр болду, тообо кылуу керек. Себеби себепсиз кечиктирди. Экинчиден бул адам бардык карыз орозолорун кармап берет дешет. Болгону ал алымдардын сөзү, жана азыркы биз айткан, ал ошол ар бир күнү үчүн мискинди тоюндурабы, тоюндурбайбы ушул маселеде. Бирок ал күнөөкөр болуусунда жана ошондой эле ал казаларын кармап берүүсүндө эч кандай талашсыз эмне кармап берет, тообо кылуу керек деп айтышкан. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, жаңы Рамазан айы келгенге чейин карыз орозолор болгон болсо, кармап берип кутулуу керек. Аллаху алам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад.